Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздерди бүгүнкү ороз айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Эң биринчиден ушу Баткенде шейит кеткен аскерлерибизге, Кыргызстандын бунун бурчунда кызмат өтөп атып, жана Когунаңда шейит кеткендерге бүгүнкү ыйык күндө Аллахтан алардын рахметин алып бейишке чыгышын суранабыз. Ошол жердеги эл журтубузга майрам күнү сабырдуулук жана жакшылык тилейм. Мага элден, журналисттерден көптөгөн кайрылуулар түшүп атат. Көчөкү менин жанакы Жогорку Кеңештин комитетиндеги Кумтөр окуялары боюнча комиссиянын жыйынтыгынан улам мен Фейсбукка бир пост жазгам. Ал постто президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровду Центрден коргоп алалы деген. Ушундай бир коркунуч барбы, кандай болуп атат деген. Азыркы убакта кыргыз коомчулугунда көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Мурун адатка айланып калган, табу болуп калган, кол тийбес деген нерселердин баары жыгылып, эл мурунтан ишенбей турган нерселер, эл эмес мына саясий элита ишенбей турган нерселер ишке ашып, бийлик Садыр Нуркожоевич башында турган бийлик азыркы элге баягы өзүнүн берген убадаларын четинен аткара баштады десек болот да. Ошолордун бирден бир мына далили бул Ош шаарындагы, Бишкек жана Токмок шаарларындагы шайлоонун жокко чыгарылышы. Себеби шайлоо одоно түрдө бузуулар менен болгон. Аны баарыбыз карап аттык, көрүп аттык. Элдер, партиялар, жарандык активисттер ошолор да далили менен Борбордук шайлоо комиссиясына сунгандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы ушундай чечимге келип, ушул шайлоодо мыйзам бузган партияларды шайлоодон алып, шайлоону жокко чыгарды. Бул демократиянын, бул жаңы кадамдардын мындай жеңиши десек болот да. Бул бийликтин ачыгын айтпайлы, мурун эми бийлик өзү билчү да, акырын өткөрүп койчу. Анан Борбордук шайлоо комиссиясынын тияка биякасы таасири бар болчу. Ошондуктан мына азыр андай болбойт, мына мындан ары мындай болот, момундай таза адилеттүү кадамдарга барабыз, таза адилеттүү коом курабыз деп ушул шайлоолордун жокко чыгарылышы бул өтө чоң жетишкендик жана жеңиш деп баалайбыз. Ошондуктан буну мен өтө кубануу менен кабыл алдым. Себеби мурункудай адат болуп калган акча бермей, тигини сатып алмай, буларды сатып алмай дегендер башталып, ушул ишке барып отурган бар да. Эми муну гана токтоп калбай, ошого катышкан, мен жана мэр болуп турганда да айткам, муниципалдык кызматкерлер ошого катышты болсо аларды соттоп жазага тартыш керек. Антпесе булар эчтеке болбойт экен деп жүрө беришет да. Экинчиден, мына эгемен өлкө болгондон берки биздин эң сонун байлыгыбыз болгон Кумтөр. Эми Кумтөр жөнүндө көп нерсе айтса болот, бирок азыркы бийликтин кадамы, Садыр Нуркожоевичтин кадамы, парламенттик комиссиянын кадамы, соттордун кадамы бул кыргыздын кызыкчылыгын колдогон кадамдар. Мына мен Ысык Көл областында губернатор болуп турганда, айланайындар, ошол жерден көлгө түшө турган 1%, 1,5%ке көтөрө албай убара болгон. Эч жерден өткөрбөйт, ар кандай шылтоону айтат. Ошол 1,5%ке көтөрүп алсак, көлдүн элине бир миллиардка жакын сом түшмөк да. Ошону кыла албай, миллиардтан ашык сом түшмөк кыйналдым да. Андан кийин ошол жерден Ысык Көл өнүктүрүү фондунан, Ысык Көл кредиттик фондуна бир 150-200 миллион сом которуп, элге 5% кредит берейин дегем, аны да жасай албай кыйналдым. Көрүп атасыздарбы, кандай чырмалышкан схеманы куруп салышканда. Ошондуктан мына Тоңдун жолу да, Жетегүздүн жолун билесиздер, Тоңдун жолун. Кудайдан жөө качып, вообще болбой калган. Ошондуктан Кумтөрдүн элге алынуусу, мына ореки доомат 5 миллиард эмне деген акча, урматтуу туугандар, 5 миллиард доллар бул өтө чоң акча. Муну менен Кытайдын карызын жаап туруп, өзүбүздүн экономикабызды, армиябызды, коопсуздук күчтөрүн, мугалимдерди, деги эле койчу социалдык мындай кыйналып аткан катмардан баштап бардыгын оңдоп алсак болот да. Бул болгон чындык акчаны коюп атышат. Мына комиссиянын чечимдерин көрдүңүздөр.
Андан тышкары ал кумтөрдөн аны дагы ары карай иштете турган канча алтындар бар, аны да иштетсек болот. Эми булар мындай кылат туугандар, эми абайлашыбыз керек. Булар эми мынча акчаны алдырып ийбеш үчүн мен главный редактор Аят газетасында да иштегем, журналист да болгом. Ошол убакта эле келип гезиттерге акча берип, муну кылып берле, муну пиартетип берле, муну жамандап берле деп жүрчүм. Айла жок, баарыбыз кыйналып атканда андай иштерге барчубуз. Мен ушул жерден кайрылат элем, урматтуу журналисттер, бир жолу ушунун акчасын албай койгулачы, пожалуйста, өтүнүч. Бир эле жолу акчасын албай, ушуларды пиартетпей, ушуларга жардам бербей коелучу. Булардын ичинде дагы адамдары бар. Өзүбүздүн иштен чыккан ири жылан деген ушул азыр алар да атака кылышат. Азыр Садыр Нуркожоевичке, өкмөткө жана депутаттык комиссияга баарына булар кара пиар менен аракет кылып, мындай жамандоого аракет кылышат да. Ушуну күч биримдикте кылып, ушул кумтөрдү алып албайлыбы? Манакы мыйзам бузган акчаларыбызды. Мына өкмөт сүйлөшүүлөргө барат. Эми бул убакыт азыр 1 жыл, 2 жыл болуп, балким 3 жыл болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол өкмөттүн кандай гана чечим болбосун кумтөр боюнча алышыбыз керек. Бул биздин алтыныбыз, бул биздин жерибиз. Ошондой эле ушундай система менен бардыгына үлгү боло тургандай Кыргызстанда кен байлыктарга колдонуш керек да. Өзүбүздү багып кете турган даражага жете алабыз, өзүбүздү багып, өзүбүздү көтөрүп кете турган акыбалга жете алабыз. Ошондуктан коомдо чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ишениңиздер. Эми маанилүү деле эмес, көбүбүзгө тийиши мүмкүн, көбүбүздүн досторубузга тийиши мүмкүн бул. Көбүбүз жумушу жок калышыбыз мүмкүн. Эми мунун баары эл үчүн пайда да, бул эл үчүн кылып атканда буларга эмнеге биз мындай иштерге барбашыбыз керек? Ошон үчүн баардык нерсени кызыкчылык элдин кызыкчылыгы болуш керек, андан кийин сеники болуш керек. Учурдан пайдаланып дагы бир нерсени айта кетейинчи. Тажик президенти Москвага барды, Россия бизге тез көз караш менен карап калды, чек арадан Россия Тажикстанга болушуп кетти дейт. Бул кандай, бул кичине бир ойлонолу, анализ кылалы. Орус биз эмес, өзүнүн айласын таппай турган убакта. Мына Прибалтикада Америка менен НАТО учения кылып атат. Донбасстагы окуялары, тиякта Япония менен чатагы, ичи жара өзү араң чатак. Афганистандан Америка армиясын алып чыгып кетип атат. Аякта талиптер турат. Россиянын чек арасына жакындап. Орта Азия бул Россия менен биз Кыргызстан тарыхый кошунабыз, тарыхый баабыз, мындай биргелешкен байланыштарыбыз бар. Россияда миллиондогон биздин мекендештер иштеп атат. Россия стратегиялык өнөктөш. Ал эми Тажик президенти мурун пландаштырылган, андан ОДКБнын председатели катары алып барыш керек эле. Эми бизге келебиз десе да биз эми аны кууп чыкмак беле күйгө келген конокту. Кыргыздын кызыкчылыгы үчүн керек болсочу кечирип койгула, шайтан менен да барып сүйлөшүш керек, элдин кызыкчылыгы үчүн. Баткен окуяларындагы өлкө башчыларынын кылган аракеттери коопсуздук күчтөрүнүн өтө туура болгон. Аны көп нерсени биз азыр айта албай атабыз. Убагы келгенде айтабыз. Ошондуктан агылайындар өтө маанилүү иштерде бири-бирибизди колдоп, маанилүү иштерде көп эле мындай айт дей бербей, кичине сабырдуулук кылып, өзүнчө телевидениясы жок, прямой эфири жок сүйлөшө ала турган сөздөр бар да, мамлекеттик сырлар бар, аны айта албайбыз. Ошондуктан мындай көп бир нерселерден сабырдуу бололу. Баарыңыздарга дагы бир жолу ыйык Рамазан айы менен куттуктайм, ораза айты менен. Ошол жана Баткенде шейит кеткендерге дагы бир жолу Кудайдан жардам сураймын, аларды бейишине алсын. Бизге Кудай таалам жардам берсин, элибизге бала бакырабыз ыйлабасын, курсагыбыз ток болсун. Биз азыр биримдикте болуп, өлкөнү, президентибизди колдоп алсак, баары жакшы болот деген ойдобуз. Рахмат сиздерге.